плашкалардын немесин алыш керек болчу да. Калктын электр энергияны ашыкча пайдалануусуна кабатырланып жаткан Казыбек Көбөнбаев Нарын электр тармактары ишканасында электр аба чуалгылары боюнча электр эпкер болуп эмгектенет. Ал тармакта 28 жылдан ашык убакыттан бери иштегендиктен энерго сектордун күнгөй тексейин жакшы билет. Мындан улам ал адис катары жарандарды электр энергияны үнөмдүү пайдаланууга чакырууда. Элге эмне демекчимин? Элге деген светти экономдоп пайдаланып, көп ашыкча нерселерди сайбай экономдоп колдонуш керек. Ошол биздин эмгек дактап, ошо бүт барысы эле эл үчүн иштеп атабыз да. Элдер ошо биздин эмгектерибизди дактап, светти экономдоп пайдаланып, ашыкча светтерин өчүрүп, ушундай кылып иштеш керек. Себеби ошол элдер көп колдонгондуктан биздин оборудованияларга күч келип, бүт күйүп, ошонун баары эле чыгым болуп атпайбы. Кыш күз айларында электр энергияны калкка үзгүлтүксүз берүү багытында облустагы баардык көмөк чордондор жай айларында кезектүү оңдоп түзөөлөрдөн өткөрүлсө, айрымдары баштан аяк жаңыртылган. Бирок кошумча көмөк чордондору курулбагандыктан азыркыда энергияны ашыкча жүк менен пайдалануу көмөк чордондордун иштен чыгуусуна түрткү берет дешет адистер. Жаңыртылып, мисалы жаңы көмөк чордон курулуп, же болбосо жаңы мындай объектилер түшүп, ушинтилген жок. Бул баягы мурунку эскини эле жаңыртканга аракет кылып эле ошону кармап турабыз да. Да, коммутатор. Макул. Антсе да облустагы энергетиктер калкка үзгүлтүксүз электр энергияны берүү үчүн болгон аракеттерин көрүшүүдө. Бул үчүн атайын ыкчам байланыш кызматы да иштеп келет. Мен негизинен связисмин. Бул жерде коммутатор деп коет, бизде ошо кошуп иштейм да менчи. Байланышчымын да. Кыргызча айтканда, ошо тиги Бишкек менен байланышабыз, райондор менен байланыштырабыз. Райондор болгондо эми рестер менен. Пестин сотрудниктер менен байланыштырам. Экөөнү кошом да, кошуп сүйлөштүрөм. Биздики оперативный связь да, внутренний связь. Биздики ошо менен байланыштырып иштейбиз. Мына ушундай түшүктүү ишти аркалаган энергетиктер керектөөчүлөрдү электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырышат. Себеби учурда электр энергиясын пайдалануу ашыкча болуп жаткандыктан энерго сектордогу жабдууларга коркунуч жаралууда. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Эдеми, Нарын шаары.